Bir adamdan bir kitap ellik dolboru. Өлкөбүздө китеп окууну даңазалоо жана элибиздин руханий интеллектуалдык дараметин көтөрүү. Айлыбызда заман талабына ылайык сапаттуу китептердин жетишсиздигин жана китепкана көйгөйүн чечүү максатында биз айлыбызда бир адамдан бир китеп долбоорун ишке ашырабыз. Эң алгач уюштуруучу топ түзүлүп, алардын байланыш номерлери көрсөтүлөт. Ар бир айыл жашоочусу бирден китеп, мүмкүнчүлүгү жетсе андан көп сандан китеп берсе болот. Эгерде кандай китеп берүүнү билбей жатсаңыз, анда бизде элибизде эң зарыл деген китептердин тизмеси бар, ошол тизмеден сатып берсеңиз болот. Китептерди чогултуу учурунда бардыгы ачык, айкын фото, видео отчет түрүндө китептин жана китеп берген адамдын ысымы аркылуу жүргүзүлөт. Чогулган китептерди акциянын соңунда уюштуруучу топ салтанаттуу түрдө айылдык китепканага тапшырышат. Долбоордун алкагында чогулган китептер элдин жалпы менчиги болуп саналат. Акциянын соңунда эң мыкты жеңүүчүлөр атталып, сыйлоо жеңүү болот. Урматтуу китеп сүйүүчүлөрү жана ошондой эле жатан айылынын жашоочулары, келиңиздер, китепкөй Кыргыз мамлекетин куруу үчүн жана ошондой эле жатан айылыбызда ачылып жаткан элдик китепкананын ачылышына өз салымыңыздарды кошуп кетиңиздер. Келечек ыймандуу, билимдүү жаштардын колунда демекчи. Сиздердин бүгүнкү кошкон салымыңыздар келечектеги билимдүү жаштардын өсүп өнүгүүсүнө чоң өбөлгө болмокчу. Ар бир айыл жашоочусу бирден экиден китеп берсе да, айылыбыз үчүн заманбап жаңы китептер менен топтогон айылдык китепкана ачылып калган. Айтмакчы, айылдык китепкана үчүн орундай Ибраимов Исмаиловдун автоматтын имаратына беришти жана китепканачы эжебиздагы айылдык китепкана үчүн өз ыкчары менен акысыз кызмат өтөп берген. Туура, азыр ар бир эле үйдө заманбап китеп жок болушу мүмкүн. Эгер андай болсо, жок дегенде акчалай салымыңыздарды кошуп кетсеңиздер. Урматтуу китепкөйлөр, баарыңыздарды салым кошууга чакырабыз.